Саламатсыздар урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Жаңы бир жаңылык келди. Баягы Америка Кошмо Штаттарында ишембиге эрте калганда, баягы таң атып атканда, Америкада башка полушария эмеспи, башка убакыт болчу да ал жерде. Minuteman 3 деген топливо, катуу күйүүчү майдан октары да мындай айтканда менен коштолгон ядердик ракетаны сынашты да. Minuteman 3 деген ракета бул деген баягы интерконтиненталдык ядердик ракета боеголовкаларды алып бара алат. Ал деген баягы бүгүнкү күнү көп өлкөлөргө мээленген, биздин өлкөгө да мээленсе керек, билбейм тагын анын, бирок баягы Орусияга мээленгени анык. Анан ал мээленгени менен булар деген пуск кылбай, ракетаны асманга учурбай, электрондук тест кылышты. Электрондук тест кылганда бул бүт системалар кандай иштеп атат, кантип башкарылат ракета, кнопкаларды басканда кандай мүчүлүштүктөр бар, ушунун баарын тестирлөө эсебинде кылды. Жылына 2 жолу кылышат экен ошону. Анан аны кылганда ошо негизи 400 ракетага чейин бар экен буларда, шахталарда. Анан бул ракета негизинен шахталардан учат. Анан ошол 625 эскадрильянын директорунун жардамчысы Раун Карлин айтат, ошо биз ошо сыноолорду өткөзүп турабыз улам анткени эгерде ошо ядердик согуш башталганы болсо, ошондо бизге 2 минута бар дейт ошол ядердик ракетаны атуу. Бирок аны мисалы үчүн даярдаш үчүн бир нече убакыт керек да. Буну көрүп туруп Владимир Владимирович Путин, Орусиянын президенти, кошо дагы Сарматты сынайлы деген буйрук бериптир. Ошол эле ишемби күнү кечкисин ошо биздин баягы континенталдык убакыт боюнча ошол Сармат ракетасы учурганга аракет кылышыптыр. Булар деген баягы ядердик боеголовканы алып салып, ошол Сармат менен атууга аракет кылыптыр. Алгачкы жолу ошол Сарматты 2018-жылы баягы федералдык жыйындын астында Владимир Путин тартуулаган, баарына мультик тартышкан, билесиңер, ошол Орусиядан учуп барып туруп, түндүк полюс аркылуу же түштүк полюс аркылуу барып чоң баягы көлөмдөгү ядердик боеголовкаларды алып бармак жана аны атып түшүрүш аябай кыйын болмок. Анан ошол Сармат деген ракета ошол кезден бери мындай 3 жолу мисалы үчүн сыноолордо жарылган болчу. Калган мындай сыноолордун санын карасак, бир 8 сыноолордун ичинде жарылган эмес болчу да. Анан ошол ракетаны кайра сынап, баягы батыш өлкөлөргө көрсөтөлү ким экенибизди, коркушсун деген ниет менен кылган окшойт. Ошо буйрук берсе, ал ракета ийгиликтүү учпаптыр. Анан MyRC деген ошол Остин журналист бар экен. Ал деген ошол бүт баягы ракеталардын жана атууларын, МБРлердин атууларын жана кандайдыр бир аскерий базалардын даярдыктарын ачык маалымат булактарынан карайт экен, баягы атайын чалгын кызматтардын отчетторун окуйт экен. Ал дагы окуса бир нерсени байкады. Бул деген биринчиден ошол Сармат учуучу жактан ага кошумча жагы Осинт спутник снимкаларын караган журналист маалыматты жибериптир. Маалымат боюнча шахта дейт, мынча секундага чейин мындай турат дейт. Анан ошол секунда өтөрү менен жарылып калган көрүнөт дейт. Анын сырткарыдагы Нова-20 жана Suomi NPP деген спутниктер атайын пожарларды байкоочу, ушул жерден жогорку температурадагы пожарды байкашыптыр. Анан ошол жерди жакшылап караса, бул деген Сармат ракетасынын баягы атуучу шахтасы деп таанылды. Анан ошол MyRC айтып атат, ушул жерден ишемби күнү дейт Сармат ракетасы атылып Орусия тарабынан күйүүчү май менен иштейт. Ошол суюк күйүүчү май ракетага куюп атканда атуунун астында ал суюк күйүүчү май шахтадан жарылды дейт. Шахтадан жарылып, ошол буга чейинки турган ракеталык комплекстик шахталык комплекси, системасы толугу менен ушундай чуңкурга айланып калды жер ичинде. Анын спутник баягы тартуулашты ошол MyRC деген. Ал боюнча негизи дагы эмнеге ал жерден радиациялык утечка болгон жок, эмнеге ал ракета учкан жок деп сураганда, баягы Flight Radar сайты боюнча Boeing RC-135S деген Cobra Ball деген самолеттор бар. АКШнын алар атайын ушундай сыноолор болуп атканда абага көтөрүлөт. Ушундай Cobra Ball деген Boeing самолету абага көтөрүлүп аңдыптыр. Ошол шахталарды аңдыса, ал шахталардан баягы атууларды байкабаптыр. Ошон үчүн эч кандай ачык булактарга ал боюнча маалымат бербептир да. Демек ошонун аркасы менен MyRC айтып атат, демек ракета шахтадан чыккан жок дейт да. Шахтадан чыккан жок, ошол шахтадан эле жарылды дейт. Бул деген эгерде РС-28 Сармат ракеталары негизи Орусиянын Сатана деген ошол
36М Воевода деген ракеталарды алмаштырыш керек болчу. Советтер Союзунда ошол Р-36М Воевода деген ракеталар аябай мыкты деп эсептелинген. Алар аябай жакшы иштешкен, алар баягы Сатана деген жакшы учкан. Анын негизи баягы системасы толугу менен күйүүчү май системасы, суу күйүүчү май менен иштейт. Гексан деп айтышат. Гексан аябай токсикалуу, аябай мындай уулуу зат, аябай темирлерди эчтеке чыдабайт, ага пластик темир баарын жешилет. Ошон үчүн баягы ракетаны мисалы үчүн даярдаш үчүн 1 саат керек. 1 сааттын ичинде водага топливону куюш керек болчу. Куйгандан кийин ал сактоо мөөнөтү 1 айдан 6 айга чейин барат. Анын ичинде эгерде топливо кала берсе бакта, ал топливо таамдарын баягы ар кайсы системаларын жеп коет. Анан ракета жарактуу эмес болуп калат дагы, топливо ага баштайт да. Ошон үчүн баягы Воевода деген системалар негизи дүйнө жүзү боюнча ядердик өлкөлөр ушул суюк ракеталык топливодон, суюк ракеталык күйүүчү майдан баш тарткан болчу. Алар толугу менен бүт көңүлүн ушул октары менен мындай заправка кылынган ракеталарга бурган болчу. Анткени октары катуу болот, кургак болот. Ал кургак күйүүчү зат албетте көп узак мөөнөттө сакталат. Ошондуктан ал ракета узак мөөнөттүн ичинде 5-6 жылдын ичинде дайыма атууга даяр болот. Кээ бир учурда ал толук герметикалык кылса, ал нерсе 10 жылга чейин ушу атууга даяр болуп жата берет да. Ал эми ошол Воевода Сатана деген, эгерде аны баягы заправка кылып турса улам, демек ракета жарым жыл сайын анын бактарын кайра алмаштырыш керек, жаңы ракета куруш керек. Ал болсо арзан нерсе эмес. Ошон үчүн баягы негизи бейли жыл ушул дежурстводо турган Воевода Сатана ракеталарынын баары жараксыздан чыкты деп айтып атышат да. Ага консервацияланган баягы күйүүчү май куюлбаган ракеталар запаста бар болуш керек. Негизи Орусия ошону көп нерсени ойлоп таппай эле ошол эле Воеводанын чыр-чорторун кайра түзүп эле, кайра ракетаны салып, ошол эле ракетаны колдонсо, күчтүү ядердик держава орун сактай бермек деп айтышат. Бирок баягы Украинаны жоготкондон кийин 91-92 жылдары ал деген системалар толугу менен Воевода, өзүңөр билесиздер, Днепрде проекттелинген, Днепрден жасашкан, курушкан ошол украиналык окумуштуулар жана украиналык негизи аскер кызматкерлер да, атайын тактикалык РВСН аскер кызматкерлери. Ал деген ядердик куралды негизи алар тейлөөчү, Днепрден тейлөөчү. Ал заводдор мындай көз карансыз Украинага өтүп кеткенде Орусия дагы канча бир жыл аны тейлөөсүн сатып алып турган, анан кийин ал тейлөөсүнөн баш тарткан жана ошол Сарматты өзүбүз эле чыгарабыз деп аракет кылышкан. Бирок Орусияда тилекке каршы бүт баягы илимий потенциалы талкалангандан кийин, көп окумуштуулар батышка чыгып кеткенден кийин, украиналык окумуштуулар Украинанын территориясында калгандан кийин ошол бүт МБРлер жакшы тейлөөгө алынбай калды да. Ошол эле МБРлердин башкаруучу системаларын Харьковто жасашат. Ошол Харьковто жасашчу. Анан Харьковто мындай көз карансыз Украина болуп кеткенде, дагы бир нече жыл ошол воеводаларды тейлегенден кийин, анан аларда баягы окумуштуулар карып, жаңы окумуштуулар пайда болбой, алар да ошол тейлөөнү үзүшкөн да Орусиядан. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошо Сарматтан белгилүү ачык маалыматтык булактар боюнча 4-чү катастрофа деп эсептелинет. Ушул катастрофасы, ушул авариясы негизи Советтер Союзунда Ауслендер айткандай, бул баягы саясий, геосаясий израилдик серепчи, анын сөзү, ал да ошо РВСНдерде кезинде иштеп көргөнмүн деп айткан. Анан ал боюнча Советтер Союзунун сапат сыноочу уюмдары 30 пуск кылгандан кийин, ал 30 пусктун ичинде 10 пуск катар менен ийгиликтүү болгондон кийин, ошондо гана ракета дежурствого баягы аскердик мындай кандайдыр бир кызматка өтөйт эле да, кызматка өткөрүлөт эле. Бирок могул Воевода да эгерде жакшы мындай өзүн көрсөткөн, аябай мындай дыккат менен иштеген ракета болсо, жанакы суюк топливосун кезинде төгүп салып, кезинде куйган шарт менен. Могу Сармат болсо 10 эле пусктан кийин ушул негизи кызматка алынды. Сарматтын 12 шахтасы бар болчу дейт, 4 шахтасы бузулду дейт. Анын 8 шахтасы калды деп ушундай сөздөр айтылып атат да. Бирок анын баары албетте саясий жана геосаясий серепчилердин сөзү, аны тастыктоо, бул мамлекеттик сыр, албетте аны эч ким тастыктабайт. Бул ачык эле булактардан алынган, мисалы үчүн маалымат. Мен деле ошону эле айтып атам. Мен деле мисалы үчүн физик ядерщик жана ракеталарды аңдоочу серепчи эмесмин. Геосаясий серепчилердин мындай сөзүн кайталап атам бүгүнкү күнү. Анан ошон үчүн бул эмнеге алып келиши ыктымал жакынкы келечекте. Бул деген аябай чоң кооптуу нерсе. Эгерде Россиянын чын эле ядердик потенциалы ушунчалык ирип-чирип кетсе, могул серепчилер айткандай, же болбосо ушул серепчилер маани бергендей, ушундай маани берип атышат да. Анда эгерде ядердик согуш башталса, Орусиянын 80% ракеталары ирип-чирип өз шахталарынан жарылышы ыктымал, же болбосо учуп баратканда жарылышы ыктымал. Ал эми баягы
өз орду менен өз баягы нугу менен чын эле атылган жана учкан ракеталар болсо, алар деген ошо мисалы үчүн алыскы аралыкта Америка Кош Штаттарынын атайын A-Glass деген системалары бар. Ошол негизи алар системалар бүт ошол ядердик ракеталардын атышын көзөмөлдөйт. Алар деген узак аралыкта учкан ракеталарды атып түшүрөт. Ал эми кыска аралыкта учкан ракеталарды түшүрүүгө мүмкүн эмес болуп калат. Бул Украинага соксо же Европага соксо. Ошондо баягы мындай чектелүү түрдө ядердик согуш болуп калышы ыктымал. Ошол ядердик согуштан кийин Орусияга каршы бүт мамлекеттер бир мындай нук менен бир, анын ичинде Кытай да бар, анын ичинде ошол көп Индия да бар. Алар баары ушул Орусияны тыйганга өзүнүн аскерлери күчтөрүн жиберет дагы бүт ушул ядердик шахталарды көзөмөлгө алышат да. Ушундай нерсе болуп кетиши ыктымал. Эгерде ушундай чоң нерсе болуп кетсе, Кыргызстанга кандай болот да? Негизи эгерде Орусияны биз стратегиялык көнөктөш катары жоголтсок, биз азыр баягы тең салмактуу ушундай ситуациядабыз да. Бизде үч сверхдержаванын ортосунда биз деген баягы жиптин учунда, бычактын мизинде бийлегендей жүрөбүз да, эч жака ообой жакшы. Бирок негизи ообгон жагыбыз бул Орусия. Орусия эгерде жок болуп кетсе, бизди сателлит катары Кытай алат. Эгерде Кытай бизди сателлит катары алса, анан ага каршы мындай баланстык күч болбосо, биз деген ошо Синьцзян уйгурлардын тагдырын билип калабыз да өзүбүз. Ошон үчүн ага барбаш үчүн албетте бизге ошо бүт үч сверхдержава тең ушундай кандайдыр бир тең салмактуу бийди сактап келиши бизге абдан керек да. Бирок ошондой нерсе болуп кетсе, албетте бизге Орусияны ким алмаштырып бере алат? Бир гана Туран биримдиги алмаштырып бере алат. Бизге анда ошол Туран долбоору абдан керек болуп калат. Ага да негизи лидери Түркия болуп атат. Ал Түркия НАТОнун мүчөсү болот. Ошондуктан ошол Туран менен эле иш алып барбасак, Орто Азия мамлекеттери, Борбор Азия мамлекеттери бирикпесек, ошондой карым катнаштар курсак, Көкпар бул деген кичинекей уруш чабыш, бирок үй бүлөдөгүдөй эле ага ине ортосундагы уруш чабыштай эле да. Анткени негизи казактардын көбү Дулат уруулары, башка баягы Кыпчак уруулары Кыргызга жан тартат. Начар деп ага жан тартпаган уруулар аз эле да Казакстанда. Ошон үчүн ушуну эске алыш керек. Кыргыз деле казакка жан тартат. Ошон үчүн биз деген ынтымак себептерин издешибиз керек. Көкпарды унутуш керек да. Анткени эгерде ушундай азыр система болсо, эгерде сверхдержавалар ураса, Кыргызстанга кыйын болот да. Кыргызстанга гана эмес, Казакстанга деле, бүт эле Орто Азия өлкөлөрүнө кыйын болот. Ошон үчүн биз баягы бир муштундай ынтымактуу бекем болушубуз керек. Сөзгө аралчы, мисалы үчүн ошо Кеманкеш 2 мини деген ракета, Рокетсан менен Байкар компаниялардын Түркияда сыноосу өттү. Бул деген укмуштуудай ракета экен, 200 километрге учат, салмагы 170 килограмм. Ошондо баягы жөнөкөй эле джиптен эле атса болот. Джиптен 100 километр айдап эле, жолдон эле кетип баратып эле ача калып эле джиптин баягы багажнигин андан атып ийсе болот экен. Ушундай ракета менен ал деген оптикалык системасы бар, жана жасалма акылы бар. Ал деген баягы жердин кыртышына ойдук октуга жашынып туруп, кырларга жашынып туруп, радарга көрүнбөй келип туруп, 200 километрдеги максатты тагмай 1 метр разброс менен тиет экен дагы, жардырат экен. Ошондуктан бул аябай баягы точкалык мындай чекиттик мындай так операцияларды, атайын операциялар жасаганга абдан жакшы ракета экен. Анан мисалы үчүн ошол душмандын аркасына сокконго аябай жардам берет да. Ушундай система өтө кооптуу душман үчүн. Ал мамлекет менен достошкон жана ушундай системаны алуу бул бизге мисалы үчүн аябай пайдалуу болот эле да. Бизге ушундай эгерде Кеманкеш 2 мини деген ракеталарыбыз өздөштүрдүк колубузда бар десек, бизге жакынкы арадагы бир да душман терс карабайт эле, анткени коркунуч чоң да ушундай ракетадан. Ошондой сыяктуу ракеталарды, ушундай сыяктуу куралдарды куралданып, түрк мамлекеттерин бириктирип, түрк тилдүү элдерди тууган кылып, Көкпардан согуша берсин ошол жергиликтүү спортсмендер, эми эртең ынтымакка чакырып, аны унутуп кайра ошол согушту. Ушундай кандайдыр бир оокат алып барышыбыз керек. Албетте казактарда адилетсиздик көп, чоң өлкө да, бизге адилетсиздикти так ошондой Өзбекстан жасашат, башка өлкөлөр жасашат. Бирок бул баягы кичинекей учурда болуп кетчү нерсе да. Жалпы учурда, жалпы мындай көз караш менен караганда булар бизге тууган, дос, булардан тышкары бизге кошуна жана тууган жок да бул дүйнөдө. Аны эгерде Орусия өзүнүн позициясын жоготсо, баланс бузулат. Баланс бузулса, биздин өлкөгө так эле ошол түрк тилдүү өлкөлөр менен бир муштум болуп кетишибиз аябай чоң маселе да, ошо аябай чоң максат. Ошондой, андай эмесе, эгерде бизнес план жазганга үйрөнөйүн десеңиздер, бул QR код менен кириңиздер, видео астында сүрөттөмө бар, шилтеме бар, ошол шилтемеге кирип туруп окуңуздар. Толугу менен видео курсту өзүңүздөр көрөсүздөр, ага доступ аласыздар, анан бизнес план жазганды үйрөнөсүздөр. Же болбосо жазып бер десеңиздер, бул телефонго жазсаңар болот, WhatsAppка жазып беребиз да. Анда эмесе, ушу менен ролик бүттү. Сиздер кандай ойдосуздар? Айтыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.